Урматтуу Канчыбек Кыдыршевич, мына сиздердин эшигиңердин алдыңарга келгениме мага 2 сааттай ашып калды уже. Саат 9:30-10 болоюн деп калды. Şu 2 бутум таяк таянып баспасам да эптеп жөрмөлөп отуруп келдим. Эч жок сизе жолдошум ушу Барчынбек Бугубаевди ушу YouTube каналды ачып көргөнсү, YouTube каналдан Барчынбек Бугубаевди ачып көрсөңүз, мен кандай азап жеп 18 жыл соттоштум. Кандай азап жеп, кандай кыздарымды детдомго алышты. Өзүм ооруп төшөктө жатып калган күндөрүм болду. Азыр менин дел соолугума да ишенич жок. Бирдеке болуп өлүп калсам 3 кызым кызылдайт талаада калган атат. Эч жок десе анда качкын статусун бергилечи, өлкөдөн чыгарып жибергилечи. Жаныма ташпадым кетти. Же кабыл алып чечип бергенсиз, былтыр сиз чечип бергенсиз. Ушу кыргыздын килейген акын ушу артында калган ушу 3 кичинекей кызын ушунча кор болуп кетти. Кабыл алып койгулачы мени. Көрсөңүзбү, сиз чыгарып берген документтин баары колумда турат бүт баары. Акчага кутурган, акчага көпкөн ушу Бишкек шаарынын архитектору Нурдин деген бала ушу сиз чийип берген картаны жарабайт деп отурат. Килейген 6 метр жол чийип бергенсиңер. Аламедин районунун ушу ГКМБнын начальниги Эрмек деген бала, Токтакунов Кумарбек агай ген прокуратурадагы Улукбек Султановдор жардам берип ушу Чүй областынын губернатору Канат Жумагазиев жардам берип, мына пузуну чийдирип, бүт бардык мынакей уведомление агровеске оповещенияга чейин чыккан, бүт бардык материалдарым колунда турганына караган жок. Сизден суранам, Канчыбек Кыдыршевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Эмне үчүн сиздин токтомуңуз эмнеге үчүн ушу архитектуранын начальниги тоготпойт? Эмне үчүн ушу туалетный бумага да кылган жок? Сиздин токтомуңузду көтөрөм, үй турат. 21-жылкы токтомго толугу менен жооп берет. 22-жылкы 31 майга мени кабыл алыңыздарчы, чечип бериңиздер. Мен үйдө отуруп анырчы чыгармачылык менен иштешим керек болчу. Мына Майрамкүл Жумабаева деп карасаңар бүт бардык турат. Маданиятка, адабиятка, кыргыз адабиятына, маданиятына, журналистикасына бүт эмгегим сиңди. Мен интервью албаган киши калган эмес. Саясатчыдан да, адабиятчыдан да, маданият кызматкерлеринен да бүт бардыгынан интервью алыш. Мамлекетке колумдан келген кызматымды жасагам мен. Ушул жолу наам да сураган жокмун, эч нерсе сураган жокмун. Болгону Барчынбектин артында калган 3 кызы да үй кылып берип койгулачы, өз үйүбүз чечилбейт же баламдын үйү чечилбейт. Баламдын үйүн чечип берип койгула, баламдын үйүн мен Барчынбек Бугубаевди сактаймын деп саткам. Ашкан акчасын алган жеримди мыйзамдаштыра албай 18 жылдан бери жүрөм. Канчыбек Кыдыршевич, кабыл алып коюңузчу, кабыл алып коюңуз. Сиз былтыр көзөмөлгө алганда чечилген. Азыр түнкү саат 10 болду, 6 апрелде түнкү саат 10 болду. Кабыл алып коюңуз, суранам сизден. ГКМБга барсам аякта милиция тосот, бияка келсем биякта милиция тосот. Мына былтыр алып милицияга алып барып камап көрүштү, сотко алып барды. Сот бүт документтеримди көрүп туруп, мына орут участковыйын өзүн сөгүп туруп кубалап чыккан. Мынанчы 18 жыл соттошуп, жерин ала албай жүрсөң, ыйлайт да эмне алып келесиң, андарча чечпейсиңер маселесинде участковыйды кууп чыккан. Саламатсызбы балдар, кандайсыз?